Кээде биз ооруйбуз, бирок оорубуздун себебин өзүбүз да таппай калабыз. Жада калса эмне болуп ооруп атканыбыз өзүбүз да түшүнбөй калабыз. Себеби бизде бир эле дене эмес, адамдын жан дүйнөсүндө дагы түркүн оорулар бар. Булар көз тийүүдөн, көрө албастыктан, сыйкырдан жана жинден болгон оорулар жана булардын баардыгын Аллах Таала Куранда дагы, пайгамбарыбыз хадисинде дагы тастыктап кеткен. Ал эми мындай ооруларды кандай кылып дарылайбыз? Адамдагы руханий оорулар көпчүлүк учурда бул дары таблетка менен айыга бербейт. Балким уктай албай аткан адам уктап калат дары менен, бирок көз тийгендин, сыйкырдын, жиндин таасиринен болсо, алар эч жакка кетпейт. Демек, мунун чечими бир гана Куран. Анткени Аллах Таала өзү Куранда Исро сүрөнүн 82 аятында «Ва нуназзилу минал Кур'ани ма хуа шифау ва рахматул лил муъминин». Биз бул Куранды ыймандууларга, Аллахка ишенген ыймандуу адамдарга шифа кылдык бардык ооруларына жана рахмат кылып түшүрдүк деп айтат. Ал эми Куран менен дем салуу бул бардык ооруларга шифа. Балким кээ бирлер Куран менен дем салууну бир гана жиндилерге тиешелүү деп ойлошу мүмкүн. Куран аяттары дене ооруга дагы, жүрөк ооруларына дагы бардык ооруларга шифа болот. Бирок кээ бир учурда ошол эле көз тийгендин, сыйкырдын симптомдору биздин денедеги оорунун симптомдоруна да окшош болот. Ошондуктан ушул боюнча кененирээк маалымат алууну кааласаңыз, анда бизге кайрылыңыз. Биз сизге молдо тараптан дагы жана дарыгер тараптан дагы жардам беребиз.